Discovering Kazakhstan. Казакстанды ачуу. Бул автор Денискиндин көз карашы боюнча маданиятта, казак турмушунда эң сонун жер бетинин жалпы көрүнүшү, тарыхый жерлер жана архитектуралык үлгүлүү чебер чыгармалары. Бүгүнкү программада жер алдындагы керемет музейлер, космонавттар үчүн мейманкана, Карагандыдагы советик мурас, Салам, менин атым Денискин. Бүгүн Discovering Kazakhstan программасынын алкагында биз өлкөнүн тоо-кен өндүрүш тармагынын эң кайнаган борбору Караганды шаарындабыз. Шаар чоң көмүр шахталары менен таанымал, бирок бул анын бир эле белгиси эмес. Мында мен Казакстанда көргөн эң керемет музейлердин бири жайгашкан. Бул шаар советтик көркөм өнөр менен архитектуранын бриллианттарына толгон. Мында космос менен байланыштагы эң сонун сезилип турат. Анда келиңиздер, мага кошулуп, өлкөнүн башкы өндүрүштүк шаарынын жер алдындагы жана жер үстүндөгү жашоосу менен таанышыңыздар. When we were planning our trip to Karaganda, I put a call out on social media. Мен алгач Карагандыга саякат жасар алдында социалдык тармактар аркылуу көпчүлүккө кайрылгам. Кайсыл жерлерге сөзсүз баруу керек деген кеңешкем. Колдонуучулардын жазгандары мени таң калтырды. Ондогон пикирлер келди. Мен шаар эмнеси менен кызыктырарын билдим. Алардын ичинен Данияр Сабитов эң кызыктуу кеңеш айтты. Ал бул шаарда экологияга арналган музей бардыгын жазды. Данияр, сага чоң рахмат. Мен ошол музейге барам жана телекөрүүчүлөргө анын кызыктуу экспонаттарын көрсөтүп берем. Казакстандагы айрым музейлер батыштан туристтик көз караш боюнча өтө эле эскиче иш алып барат. Экспонаттар айнектин ары жагында турат. Экскурсияны көргөзгүч таякча көтөргөн катаал адистер жүргүзөт. Алар оор энциклопедиялык каталыштар менен сүйлөшөт жана текчелерге тийип албоону эскертишет. Бирок Карагандыдагы эко музей бул фактыларды толугу менен жокко чыгарат. Мында экспонаттарды жакындан көрүүгө, аларды кармоого жана толук түрдө экология дүйнөсүнө чөмүлүүгө болот. Мени Дмитрий Калмыков тосуп алды. Ал ушул музейде негизделгенден тартып иштейт. Адис мага бул музейди түзүүгө түрткү берген идея тууралуу айтып берди. Музейдин көрүүчүлөрү өзгөчө балдар. Бул жерде болгон объектилер менен ойной алат. Биз алар өз аракеттери менен биздин дүйнөнү өзгөртө аларын сездирүүнү максат кылдык. Экскурсиядагы эң маанилүү нерсе угуучунун көңүлүн тартуу. Мен музейге келген ар бир бала биринчи кезекте туткуларды толгоп, баскычтарды баскылай баштарына ишенем. Анда сиздер бергиңиздер келген маалыматка анын көңүлүн кантип бурасыздар? Мен биринчи кезекте кызыгуу жаратуу маанилүү деп ойлойм. Ошондо айланада болуп жаткан окуяларга кызыгуу козголот жана теорияга аны менен биргеликте планетанын экологиялык кырдаалын изилдеп үйрөнүүгө терең чөмүлүүгө болот. Try and introduce some useful information. Музей өзү бир залда эле жайгашса, аны абдан кызыктуу жана өзгөчө экспонаттар көп. Дмитрий мага өзөктүк сыноолор үчүн бомбадан жашууну жайын, бункерде жаткан кезде машыгуу үчүн советтик окумуштуулар пайдаланган тренажерду көрсөттү. Мында ракеталарды учургандан кийин жерге түшкөн бөлүкчүлөр, космос таштандысы үлгүсүндөгү көп түрдүү экспонаттар коюлган. Көрсө музейдин эң масштабдуу экспонаты пол алдындагы оюкка катылган экен. Музей кызматкерлери экскурсия соңунда чыйылдаган музыканын коштоосунда чыныгы шоу тартуулайт. The sirens are kind of terrifying, actually. Yeah, it's real, actual military alarm sound here from Soviet base. Айгай үнү чындап эле абдан коркунучтуу жана жүрөк түшүрөт экен. Чынын айтсам, мурда эч качан бир дагы музейден жер алдынан экспонаттар пайда болгонун көргөн эмесмин. Айгай үндөр албетте кыжалат кылат, бирок соңунда күтүүлөрдү толук актайт. Менде азыр бир гана суроо бар. Бул эмне? It is gift from the space. You can find it just in the space, but it's
Космостун белеги, мындай сейрек экспонатты жерден табуу мүмкүн эмес. Бул бизге тарыхты эске салган ракетанын бөлүкчөсү. Албетте, Советтер Союзу менен Штаттардын айга жарышын сиздер уксаңыздар керек. Тилекке каршы СССРде айга уча турган ракета жасай алышкан эмес, бирок анын айрым бөлүктөрү азыр дагы колдонулууда. Ал эми 1999-жылы 2 протон ракеталары катары менен жарылган. Анын алардын сыныктары Карагандынын айланасында түшкөн. Жергиликтүү жашоочулар аларды чоочун цивилизация белгиси деп эсептешкен. Per year and fall down in vicinity of Karaganda. And local villagers call for a museum and say something like UFO we've discovered in our villages. It's fall down from the space. They thought the same thing like me. What the heck is this? Сыягалар өздөрү космос келгидери тууралуу көп окуяларды ойлоп чыгышса керек. Сиздерде пол алдында чыныгы генч катылганы белгилүү. Чоң кишилерге жана балдарга дагы сиздерге музейге келүү чындап укмуштуу окуя. Баарын карап, кармап көрүүгө болот. Ушунча көп суроо жаралат. Аларга сиздерден жооп табылат бекен? Сиздер билгениңиздерди эл менен бөлүшкөнүңөр кандай сонун? Рахмат, Дмитрий. Glad that you guys are doing what you're doing and kind of trying to spread the knowledge and wake people up, as you say. Until recently, the Karaganda College of Жакынкы күндөргө чейин эле Караганды тоо өндүрүш колледжи туристик ажайып жай деп эсептелген эмес. Мында болочоктогу шахтерлорду даярдашат жана окуу өтүлүп турат. Колледждин базасында 1981-жылдан бери тажрыйбалык сабактар үчүн окутуу шахтасы иштейт. Анда студенттер чыныгы шахтага түшөрдөн мурда тажрыйбалык көндүмдөргө үйрөнүшөт. 2017-жылы колледждин директору Геннадий Ивченко окуу шахтасын өзгөчө интерактивдик музей боло алат деп чечет. Анан музей шахта ачылган күндөн дароо эле Карагандынын ажайып жайларынын бирине айланат. We actually got a tip from Мен интернет достордон Карагандыда кайда барыш керек деп сураганымда Асель Умралиева биринчи кезекте шахтага баруу керектигин жазды. Калгандар аны колдошту. Бир нече киши шахталар шаардын жүрөгү экенин белгилешти. Бирок мага телешоулардын алып баруучуга иштеп шахтоого түшүү оңой эмес. Бул техникалык коопсуздукка каршы келет. Шахтерлорду дагы иштен алаксытасың. Мен Караганды шахтасын телекөрүүчүлөргө көрсөтө албай каламбы деп дагы кабатыр болдум. Ошондуктан Караганды колледжиндеги жаңы музей шахта мага өткөрүп жиберүүгө болбой турган мүмкүнчүлүк болчу. Before you get to put on a uniform and get down into the mine. Шахтага түшүүгө даярдануудан жана атайын кийимдерди киерден мурда бүгүнкү күнгө чейинки Казакстандын көмүр газы өндүрүшүнүн тарыхын толук түрдө айтып берген музейге туш келесиз. Анда баяндама Караганды көмүргенин тапкан Аппак Байжанов аттуу койчу жөнүндөгү уламыштан башталат. Бир жолу ал жылмакай кара таш таап алат жана аны отко ыргытат. Качан от жалбырттап чыкканда ал таш күйөрүн түшүнөт жана ага Кара алтын деп ат коюшат. Бул окуя аймакта көмүр өндүрүшүнүн башталышы болуп калат. Мында Аппактын өзү биринчи көмүр жагылган от боюнда отурган жакан дioрамасы бар. Black gold. And this was the beginning of the history of coal mining in this entire region. The vast majority of coal miners were always men. But there was a very Көпчүлүк учурларда шахталарда дайыма эркектер иштешчү. Бирок Карагандынын тарыхында бул жерде аялдар дагы иштегенге туура келген мезгил болгон. Аялдар 2-дүйнөлүк согуш убагында шахтага иштешкен. Анда бардык эркектер фронтко кеткен. Мында согуш убагында шахтада эмгектенген бир нече алдыңкы шахтер аялдардын фото сүрөттөрү бар. Ал эми бул 1942-жылы Карагандыдагы аялдардын 16% жер алдында иштегени тууралуу маалымат. It even says that at one point in 1942, 16% of the entire female population of Karaganda was working under the ground. And this is what everybody was after, that brilliant Karaganda coal. It turns out that there are actual different. Бул текчеде айтылуу Караганды көмүрү коюлган. Көрсө ар кыл көмүр катмарларынын өзүнчө кызыктуу аттары болот экен. Алар мурда эле коюлган экен. Мисалы, бул көмүр мында илгери шахта ачкан француз бизнесмендин кызынын урматына Мариана деп аталып калган. Кыздардын Назик атынан башка Феликс жана Вандерфул деп аталган көмүрлөр дагы бар. Other varieties we have here are called Felix or Wonderful. One of the last cool exhibits that we can look at is a Дагы бир кызыктуу экспонат шахтердук телефон менин көңүлүмдү бурду. Ал кадимки эле телефонго эч окшобойт экен. Биринчиден ал чындап эле абдан оор, көлөмдүү жана металлдан жасалган. Кокус шахтада кырсык болсо, ал бузулбай жер үстү менен байланыштыруу үчүн кызмат кыла алат. Жер алдындагы башка жабдуулар сыяктуу телефон дагы бекем жана узак кызмат кылышы керек. Regulations about how any kind of equipment would be built. Everything has to be done super heavy duty.
Now, as fascinating as the museum exhibits are, I just can't wait to actually get here into the locker room and play dress up. I get my own. Музейде мен тарыхтын демин жана шахтерлордун кайратын сездим. Ошондуктан мен чыныгы шахтадагы абалды көрүүгө шашып жаттым. Ал үчүн биринчи кезекте кийинүү керек. Комплектиде атайын тыгыз шахтер көрмөсү. Анткени жер алдында жайкысын абдан суук. Коопсуздук максатында кийимге атайын жарык чагылдыргыч тигилген. Башка шахтер каскасы кийилет. Анда шахтер фонары тагылган. Анткени шахтада абдан караңгы болот. Гүлдөгөн үндү угуп жатасыздарбы? Бул жарыкты берүүчү жабдылар кубат алып жаткан үн. Мен алардын бирин алам дагы каскама бекитем. Мен эми ылдый түшүүгө даярмын. Take one off just like this. I've got my own light and I'm ready to go. If tall buildings have elevators, then mines have what are called mine cages. Көп кабаттуу үйлөрдө лифт деп аталган түзүлүштү шахтада шахталык клетч деп атап коюшат. Биз ошол клетч менен 15 метр жер алдына түшөбүз. Ошентип биз окутуу шахтасындабыз. Келгиле анда тезирээк барып, бул жак кандай экенин көрөлү. To the training mine. Let's go check it out. You know, when I came down here, I kind of had this quaint notion that we were going to be given hand picks and we would start digging away. Билесизби, качан мен бул жакка түшкөндө мен өткөнгө кайтып баргандай кызык сезим болду. Мен шахтада күрөк менен жер казып жаткан адамдарды көрөм деп ойлогом. Бирок 19-кылым артта калган. 21-кылымда оор жумушту машиналар жасайт. Бул атайын агрегат, өткөл казгыч комбайн деп аталат. Чоң тиштери бар бул жабдык менен комбайн дубалды оңой элетишет. Шахта боюнча биздин гид бул машинаны иштетип кандай иштерин көрүүгө болорун айтты. I can't, even in my own dreams. In a minute, the guide is going to turn this on and we're going to see just how powerful this machine really is. This worm that has started to writhe behind me is... Менин артымдагы чоң курт сымал куур чынында вентиляция тутуму. Бул шахтанын эң маанилүү бөлүкчөсү. Анткени биринчи кезекте жер алдында иштеген адамдар үчүн коопсуз шарт түзүү маанилүү. Башкача айтканда, таза аба менен тынымсыз камсызданышы керек. From above to keep the miners safe. As the college is trying to prepare its students to get ready for a whole professional career in the mine. Окутуу шахтасында студенттерди ишке даярдоо үчүн бардык чындыкка жакын жасоого аракет кылышкан. Үн күчөткүч колонкалардан иштеп жаткан шахтада боло турган үн угулуп турат. Ар бир станцияда иштин жүрүшүн көрсөтүп турган манекендер коюлган. Анан бул чоң машиналарды бул жака кантип түшүрүп, кандайча жайгаштырган деп ойлоно баштайсың. Көрсө төмөн карай алардын бөлүкчөлөрү түшүрүлөт экен. Андан соң инженерлер аларды шахтанын өзүндө кураштырып чыгат. Brought down here piece by piece and then assembled by engineers below the ground. But in Soviet Karaganda, Шахтерлордун иши дүйнөдө бурмаланып көрсөтүлөт. Шахтерлор кара жумушчу жана эзилген адамдар сыяктуу көрсөтүлөт. Бирок совет убагында Карагандада пролетариат элдин каймагы жана акылмандар деп эсептелген. Ал эми шахтерлор пролетариаттын өзөгү катары билимдүү жана маданияттуу болууга тийиш болчу. Карагандынын борборунда Тоо кенчилер маданият сарайы деп аталган эң мыкты имарат жайгашкан. Шаар коомчулугу үчүн дагы маданий жана агартуу борбору катары кызмат өтөгөн. Совет убагында мындай маданият сарайлары музыка, театр жана аткаруучулук өнөрдүн борбору болгон. Аларды сталиндик доордо зор өлкөнүн бардык булуң бурчунда курушкан. Анда архитектурада классицизм, колонналар жана статуялар басымдуулук кылган. Имараттын көлөмү жана салтанаттуу көрүнүшү илгерки ибадаткананы эске салат. Бирок бул атайын шахтерлор үчүн курулган маданият сарайы болгон. Колонналар алдында супер каармандар сыяктуу шахтер, койчу, аскер, фермер, куруучу жана домбурачынын айкелдери жайгашкан. Так ушул кесип ээлери же башкача айтканда бардык тоскоолдуктарды жеңип, өлкөнү алдыга жылдырган жумушчулар Советтер Союзунун баатырлары болуп саналган.
The interiors of Stalinist Белгилүү болгондой эле сталиндик курулуштардын ички жасалгасы абдан бай жасалгаланган. Алар совет бийлиги берген молчулукту чагылдырууга тийиш эле. Ошондуктан бардык жерде зор айнек асма шамдары жана кооз казак ою чийимлерин көрүүгө болот. Жасалгалуунун өзгөчө бир бөлүкчөсү гипс менен айнектен жасалган экран. Анын борборунда чачы узун, колуна жоолук кармаган бийчи казак кыздын элеси түшүрүлгөн. Фойенин экинчи тарабындагы экранда казак домбурасында ойноп жаткан кыз тартылган. The artistic decoration Фойедагы абдан бай жасалгаланган. Тепкичте Караганды шаарынан жана Тоо кенчлер маданият сарайынан элеси түшүрүлгөн заманбап фресканы көрүүгө болот. culture itself. When Nikolai Mogilevsky, the head of the Russian Orthodox Church in Soviet Орус православ чиркөөсүнүн епскогу Николай Могилевский совет убагында 1940-жылы Карагандыга барган сапарында өзгөчө байкоосун билдирген. Ал Карагандынын калкы жер altында иштеп, жер altында жашап, ал гана эмес Кудайга жер altында сыйынарын дагы айткан. Deported men who worked in the mines during the day would use whatever spare time they could find to build. Шахталарда бир күн дагы тыным албай иштеген сүргүндөгүлөр өздөрүнө жер төлөө куруп алышкан. Анткени талаада үй курууга керектүү таш же токой жок болгон. СССРде динге катуу тыюу салынганына карабастан карагандылыктар православдык сыйынуу жөрөлгүлөрүн өткөрүү үчүн жалпы жер төлөө жасап алышкан. Meet secretly in these dugouts to hold mass. During World War II, Stalin loosened the rules on religion, and local people were allowed to build a church. Экинчи дүйнөлүк согуш убагында Сталин динге тыюу салууну жумшарткан жана Совет бийлигинин жылдарында алгачкы жолу элге чиркөө курууга мүмкүнчүлүк берилет. Бул имаратты 1946-жылы, 1954-жылдары тургузулган. Аны шахтерлор алына жараша жумуштан тышкаркы убакытта курушкан. Анан ал Караганды топурагынан жасалган. Курулуш материалдар абдан аз болгондуктан тактайлар ортосундагы боштукту топурак менен толтурушкан. They would fill wooden planks with soil as a way to fortify the building. The city's mine number 2 lay directly under this neighborhood. Номер 2 ген так ушул кичи райондордун алтында жайгашкан. Шахта иштеп жаткан кезде чиркөө аймагынан тышкаркы жерлер акырындап чөгө баштаган. Шахтерлор чеберчилик менен анын алдын айланып өтүшкөн. Ошондуктан ыйык Михаил чиркөөсү сакталып калган жана бүгүнкү күнү дээрлик бош калган шаар аймагынын табирик жайы болуп эсептелет. Stands as a lonely relic of a now forgotten neighborhood. The church has a tall bell tower accessible. Чиркөөдө коңгуроо бөлүмү бар. Ага темир шаты менен чыгып барууга болот. Ал жактан эскиче 2-ген деп аталган жалпы район жакшы көрүнөт. Карагандынын ушул бөлүгүндө талаа мейкиндиктеринен тышкары эң сонун колоо коңгуроолорду кызыгып көрүүгө болот. You can also get up close to the beautiful bronze bells that are used by the Russian church. Коңгуроочу деп аталган атайын чиркөө кызматкери ар күнү эртең менен бул коңгуроолорго чыгат жана аларды кагат. Анын катуу жаңырган добушу менен бул ибадаткананы курган адамдардын урпактарын сыйынууга чакырат. Many of them might have built with their own hands.
Бүгүн дээрлик бүткүл район Ыйык Николайдын күнүнүн урматына майрамдык денин жөрөлгөнү аткарууга чогулушту. Айлана майрамдык салтанат демине толуп турду. Мен Казакстандагы бир дагы чиркөөдө мындай күчтүү энергетика сезген эмесмин. Анткени жергиликтүү коомчулук бул ибадаткананы сактап калуу үчүн болгон күчү менен күрөшкөн экен. Ошондуктан мындагы чыныгы ишенимден абдан күчтүү сезилип турду. Kazakhstan is home to millions of Christians. Казакстандын көпчүлүк бөлүгүн православия ишенимдегилердин түзгөн миллиондогон христиандардын үйү. Католик чиркөөлөрү мында азыраак, бирок алардын көпчүлүгү мисалы Ыйык Мария Фатимская кыз чиркөөсү өзүндө элдердин жер которуу тарыхын сактап турат. Германия, Польша жана Украинанын католиктер тобу Карлага же Караганды түзөтүү эмгек лагерине түшкөн элдердин арасында болушкан. Алар так ошол католик ишенимин туткан үчүн сүргүнгө айдалышкан. Камактан бошогондон кийин дагы алар Карагандыда кала беришкен. Андыктан ошол мезгилде шаар калкынын жарымы католиктер болушкан. Советтер Союзу кулагандан кийин алардын көпчүлүгү кайра Европага багыт алышты. Ошол эле учурда бул жакта көптөгөн немистер жана поляктар калып калышкан. Анткени 2012-жылы мында жаңы кафедралык чиркөө ачылган. Неоготика үлгүсү Казакстандагы башка костелдордон өзгөчө бөлүнүп турат. Анын экинчи мунарасы Германиядагы Кёлн мунараларынын үлгүсүндө курулганын айтышат. Чиркөөнүн архитектурасы Казакстанга мүнөздүү эмес, бирок имараттын ачык жана салтанаттуу көрүнүшү Карлактагы католик курмандыктарын эскерип турууга тийиш болчу. Ал ишенимди өчүрүүгө аракет кылгандардын үстүнөн жетишилген жеңишти дагы күбөлөндүрүп турат. With its tall windows with plants. Чиркөө ичиндеги мейкиндик ачык, кенен жана жеңил. Залга күндүзгү жарык жакшы түшөт. Бийик шыптар жана кууш аралаш көп көлөмдөгү абаны батырат. Көпчүлүк карагандылыктар чиркөөгө өз алдынча ой толгоо, оочолонуу жана Кудайга сыйынуу үчүн келишет. For me, the most beautiful part of any Жеке мен үчүн католик чиркөөсүндөгү эң кызыктуу объект бул орган болду. Ыйык Мария Фатимская кыз чиркөөсүндөгү бул музыкалык аспап зор көлөмү жана үнү менен таң калтырат. Эң кызыгы ал 2010-жылы австриялык Пуфлюгер компаниясы тарабынан жасалган акыркы өнүм болуп саналат. Анткени андан көп өтпөй компания ишин токтоткон. Органдын өзү укмуш, анын 247 клавишасы бар. Андан чыккан кооз үндөрдү чыныгы керемет десе жарашат. As a history buff, one of the things that I love about Kazakhstan is that so many historic Тарых сүйүүчү катары Казакстанда мага тарыхый имараттарга, же гранит же мрамор такталарга белгилүү бир инсан токтогону, же жашаганы тууралуу жазууларды илип койгону жагат. Ал эми Карагандыда мындай такталар менен дээрлик капталган бир имарат бар. Бул такталарды окуй баштасаң, бардык советтик космонавттар космостон жерге кайтып келгенден кийин биринчи жолу түнөө үчүн ушул мейманканага токтошкону белгилүү болот. And you read the plaques, because each one of these people stayed in this hotel on their first night back to Earth from space. This place was nicknamed. Элде бул имаратты космонавттар мейманканасы деп коюшат. Анткени совет мезгилинде мында дээрлик бардык космонавттар токтошкон. Бирок эмне үчүн баары Карагандыга жана борбордук Казакстанга туш келишкен. Middle of Kazakhstan. The city was actually nicknamed the space harbor of the USSR. Көрсө мурда бул шаарды СССРдин космон гаваны деп аташкан. Анткени ал космоско ракеталар учурулган Байкоңур космодромуна эң жакын чоң шаар болгон. Ошондой эле кайра жерге конуу дагы ушул тегеректе жүргүзүлгөн.
obviously tired after such an epic journey. The cosmonauts Космос саякатынан кийин чарчаган космонавттарды уктатып эс алдыруу үчүн ушул мейманканага алып келишкен. Мында аларды космостук учуу жөнүндөгү суроолору менен журналисттер күтүп турган. Кыязы бул жерге токтогон эң белгилүү инсандардын бири алгачкы аял космонавт Валентина Терешкова болсо керек. Анткени анын урматына мейманканага анын аты берилген. Себеп анын кайман аты Чайка болгон. which in Russian means seagull. The building was built in the 1940s, and when you go inside, Имараттын өзү 1935-жылы курулган. Жана ичине киргенде тарыхтын демин сезесиң. Ал классикалык колонналары. Мында токтогон космонавт учкучтардын тарыхый фото сүрөттөрү иленген 2 деңгээлдүү чоң лоббиден турат. Кийинчерээк жаңы чоң корпус курулган. Бирок туристтерге так ушул жерге токтогон жагат. Анткени алар кийин бир кездерде кийинки мунга Карагандыда космонавттар уктаган бөлмөдө укташканын айтып берүүнү каалашат. the main building of the hotel was built later in 1981. And what it made Башкы имарат 1981-жылы курулган. Мүмкүн анын эски корпус сыяктуу тарыхый баалуулугу жок чыгар, бирок ал имарат өзгөчө бир архитектуралык үлгүдө курулган. Бул космостук көрүнүш архитектуранын эң бир өзгөчө багыты, советтик модернизм менен шыктанган үлгү болгон. Советтик модернизм ошол доордогу архитектурадагы эң алдыңкы багыты болуп калган жана түзүүчүлөргө ар түрдүү формаларды жана идеяларды бириктирүү жана колдонуу жаатында жаңы эркиндик тартуулаган. Анткени алар мурда имараттардын блоктук үлгүлөрү менен чектелишкен. The centerpiece of this modernist masterpiece is called Эркин аракеттөнүүгө мүмкүнчүлүк алган дизайнерлер таңгалыштуу конструкцияларды түзүшкөн. Алардын айрымдары советтик архитектура үчүн таптакыр күтүүсүз болгон. Мисалы чатырдагы кандайдыр бир учуучу тарелка сыяктуу, Кансадагы космостук бай тарыхы бар мейманкана үчүн таанылбаган учуучу объект толук түрдө ылайыктуу чечим болуп калган. interior design. If you hadn't noticed from the donor Сиздер мында чатырдагы ротондо кооздук элементтин тегерек объектилерди колдонуу тенденциясын байкай алдыңыз. Айлана мында эң негизги архитектуралык форма. Мага өзгөчө бул тепкич жана иллюминаторго окшош тегерек чоң терезе жагат. window at the bottom. Cities in Kazakhstan don't get much more so. Карагандыда советтик доор Казакстандагы башка жерлерге караганда көп из калтырган. Бул эмгекчилердин шаары, ал толугу менен совет бийлигинин тушунда курулган. Жана мында кенендүрү тарамагында иштегендер жашаган. Ошондуктан Карагандыда советтик архитектуранын жана советтик көркөмөнөрдүн көп сандаган табирик үлгүлөрү сакталып калган. Туристтерди өзгөчө керамика менен айнектен жасалган советтик мозаика кызыктырат. Ал имараттын так маңдайында жасалган. Мозаикаларга жумушчулар менен шахтёрлор баатыр болгон совет доорундагы өндүрүштүк турмуштун көрүнүштөрү тартылган. Workers and miners were national heroes. Карагандынын мозаикалары Казакстандагы негизинен көчмөн жашоо жана салттуу жумокторду чагылдырган советтик көркөмөнөрдүн башка үлгүлөрүнө таптакыр окшобойт. Мындагы негизги элестер шаарды курган адамдардын жашоосун чагылдырат. Советтик имараттардын дубалдарынан сизди шахтёрлор менен металлургтар, геологтар жана окумуштуулар карап турат. Эгерде сиз Карагандыга барып калсаңыз, мындай эстеликтерден канчоону табарыңызды санап көрүңүз.
Before we leave, there is Биз жолго чыгар алдында бир эстеликке сөзсүз түрдө барышыбыз керек эле. Анын мааниси эгер сиз орусча билсеңиз түшүнүктүү болот. Калгандарга мен түшүндүрүп берем. So let me break this down for you. Basically, Бул эстелик кайда, Карагандыда деген айтылуу учкул сөзгө арналып коюлган. Англисче where, I don't care деген аналогу бар. Ал эми орусча где, Караганде деген айтылышы Советтер Союзунун убагында абдан кеңири болгон. Менимче Карагандыда деген сөз кайда деген суроого жакшы өндөшүп калган жана талаа борборундагы абдан алыс жайгашкан шаар деген түшүнүктү дагы берген. with a funny name. But I hope that now that you've seen Бирок сиздер кеңири тарыхы бар. Шахтерлор менен космонавттардын шаарын көргөндөн кийин сизге Казакстандын кайсыл жагынан эң кызыктуу музейлерди жана ажайып жайларды тапса болот деп суроо узатса, аларга сиз кайда, Карагандыда деп жооп берериңизге абдан терең ишенем. Биз менен чогуу саякаттаганыңыз үчүн рахмат айтам. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.